X5 модели, X7, Геленваген, Lexus 570, Toyota 300. Кедей соттор да бар өзүчү. Миллиардер судья кенде. Откуда у него деньги? Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Докторбаев соттор кандай жол менен байып, кымбат баалуу унааларды каяктан алып жатканына кызыкты. Мындан улам ал жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековго кайрылып, текшерип чыгууну сунуштады. Докторбаев соттор ашыкча байып кетип жатканын белгилеп, бул маселеге көңүл бурууга чакырды. Жогорку соттун алдына барсаң, жалаң кымбат баалуу машиналар турат. X5 модели, X7, Геленваген, Lexus 570, Toyota 300 машиналар турат. Каяктан аларын? Акча жок дейт судьяларда, акча жок дейсиз. Анда аларды асмандан эле алышып, асмандан келип калдыбы? Же Кудайым, мына келсен жогорку соттун судьясы келсин, мо сен 570 айда деп бердиби? Же мен сага Геленвагенди айда деп бердиби? Ал эми жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков сот тармагында иштеген байлар менен кедейлердин баарын анализдеп көрөрүн убадалады. Ошол эле учурда кедей соттор дагы бар экенин баса белгиледи. Кедей соттор да бар өзүчү. Анан эмне кыл дейсиз? Эми өзү сиз абдан туура айтып атасыз да. Мен да көрөм ошондой бай соттордучу. Анан кээде мен да тамашалап сурайм, силердин самолетуңар же вертолетуңар барбы депчи. Анан кандай жол менен байыган? Кандай жол менен алган? Аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Акыркы учурда көптөгөн судьялар, жогорку соттун судьялары жумуштан кетишти, же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатышат. Ыплас иштер менен байып атканы болсо, чересчур байып кетип атпайбы, Замирбек Курамаевич? Байысын, маселе жок, байыңыздар. Но ашыкча байып кетип атпайсыңарбы? Жанагы Камил Осмоналиев деген судьяны, ал миллиардер судья экенде. Откуда у него деньги? Откуда? Мен вообще түшүнбөйм. Ош шаарында билип туруп туура эмес чечим чыгарган судьяга кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев маалымат жыйынында суроого жооп берип жатып айтты. Бул жыл ичинде судьялардын чечиминин артынан иш козголгон жалгыз факты экенин да кошумчалады. Чечими суроо жараткан башка судьялар тартиптик жаза менен кутулушкан. Ал эми билип туруп мыйзамсыз чечим чыгарган факты боюнча биз Ош шаардык соту боюнча бир кылмыш козгодук, бир гана кылмыш бар бүгүнкү күндө. Ал эми пара алган боюнча көптөгөн кылмыштар бар. Аны маалымат массалык каражаттарын алып атасыздар. Биз ар бир козголгон кылмыш боюнча маалыматты берип турабыз. Муну алып атсаңыздар керек. Кыргызстанда судьялардын ишин соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы көзөмөлдөйт. Ага жыл сайын 1000 чукул арыз даттануулар келип түшөт. Комиссиянын текшерүүсүнөн соң эскертүү жана кызматтан убактылуу четтетүү же мөөнөтүнөн мурда жумуштан алуу жазалары колдонулат. Бирок мыйзамсыз чечимдер үчүн кылмыш жоопкерчилигине тарткан учурлар дээрлик жок. Баштан алып мунусун мойнуна жылат деген түшүнөт экен да, ушуну түшүндүрүп койсоңуз. Ушинтип мыйзам эреже өзгөртүү менен реформалар башталат, аракет кылып атасыз. Мен бир жагы сизге ыраазымын, бир жагы сизге мындай суктанбайм да, анткени аябай мыкты, илимдүү, билимдүү судьялар отурат. Бирок илимдүү, билимдүү дегени адилеттүү деген сөз эмес экен да. Ыйманы болбосо, жоопкерчилиги болбосо, ошол илимин, билимин бузукулукка туура эмес жолго колдонот экен. Судьялар арасындагы жемкорлуктун алдын алуу үчүн былтыр алардын айлык маяналары көтөрүлгөн. Тааныш билиштикти жоюу максатында бир жылда 300дөн ашык судья орун алмаштырып, башка аймактарга ротацияланды. Учурда жогорку кеңеште жергиликтүү судьяларга байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү каралып жатат. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.